Assalamu alaikum rahmatullohi barakat. Урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, мандуу күнүңүздөр менен туткан розаларыңыздар кабыл болсун. Бүгүн мына жума күнү, жума мубарак. Буйруса биз афган баккан корого келдик. Бул кородон билесиздер, буга чейин көп афгандар сатыкка чыккан, дагы да чыгып атат. Буйруса бир 30дан ашык кой бар, боозу бар, кысыры бар, көпчүлүгү бооз. Кысыр жок, бар бооз. Кысыры жок, Кысыр жок, бар бооз. Айтайын дегеним козулуу, анан бооз дейин дедим эле, адашып кеттим. Кечиресиздер, бул жерде козулуу койлор, анан бооз койлор. Бооз койлору аз, козулуу койлор көп. Буйруса 30дан ашык кой бар, 3-4 эме туугандар. 3-4 бооз эм туйт да? Жакындап калганбы? Жакындап калыптыр. Мынау койлорду көрүп турасыздар. 30дан ашык кой. Кыскасы козусу, кою келип көрөсүздөр дагы 62 миңден тандап алмайга мына жардама чыгарып атат туугандар ээси. Буйруса ушундай койлорду алам десеңиздер, келип көрөсүздөр. Мисалы мондай токту алам десеңиздер, жашыраак токту. Эң жашы 4 тишпи? 2 тиш. Мына болду 2 тиш, 2 тиш жок, арасында жүрөт. Мына канча тиш мына мен түшүмдөгү кой? Ол 4 тиш. Бул 4 тиш. Анын артындагы 2 тиш. Анын артында. Экөө жаш, ушулар боозбу? Бооз. Эми туйт. Аппак койлор экен. Өңдөр Мына дагы 2 тиш. Козусу менен. кайсы? Дарактын жанында турган. Бас токтогон койбу? Басып бар. Мына ортодогу кой. Жанында желкеси сары. Анын астындагы дагы бооз туйундап калды. Мына бул да бооз экен. Эми сиздер келип тандаганда баары козусу менен энесин салыштырып туруп, энеси дагы козусу да жакшы болсо анан алгыңыздар келет да. Мен 1-2 айланып көрсөтөйүн. Буйруса кайсы жакшы, кайсы жаман экенин айтпай эле коеюн. Ар ким вкусу ар кандай, өзгө керектүүсүн тандайт. Бирөө келет, энеси ортороак болсо дагы жакшыраак ургачылар тандайт, бирөөлөр красавчиктерин тандайт, бирөөлөр эркегине басым жасайт. Кыскасы, бирөөлөр козусуна карабайт. Менде кочкор бар, мага афган кой керек дейт. Бирөөлөр бойго, бирөөлөр мондай агыраак өңгө, мондай молочный. Бирөөлөр кочкоруна ылайык мондай бираз рыжая өңгө басым жасайт. Бирөөлөр костяка. Кыскасы, ар кимге ар кандай материал керек болот да. Кимде кандай кочкору бар, ошого жараша. Мисалы муну караңыздар, мунагу өтө аппак эмес, бирок баштары агыс, денеси рыжая кой экен. Анан куйругу жакшы экен. Арашандан тышкан. Ушул ба? Козусу кайсы мына болбу? Кол арашаны, кол абдан кол. Так, мына мондай куйруктарды издегендер бар да, сөздүн ачыгы баягы арашан кочкорума коём дегендер. Анан мунагу ургачуу козусу? Эркек. Кол афган кочкор, Мына разрез менен кулактары да жакшы экен. Бул бирок кийим арбачылат козу. Анан кочкору жоктор мына койлорду да көрөсүздөр. Мен сиздерге аралап көрсөтө берейин. Булардын дареги аэропорт манас тараптагы Карла Маркс деген айылда. Ээсине чалып дагы дарегин сурайсыздар. Ким бирөөлөр үчүн мондай аппак кой керек. Куйругу да жакшы экен. Бирөөлөр үчүн бойлуу кой керек. Кыскасы койдун түрүнөн баат. Бул жерде ошо бир эле кой арасандан качканбы? Калганы полный афгандан да. Мына козулардын баары афган. Турабы? Козулардын баары афган. Жана красавчик козунун энеси мына бол. Эртеле убагында эле айтып коеюн, энесине окшош өзү красавчик экен. Бул сатылып кетти, Же мага сатасыз? Же бизге сатасыз? Муну бир көлдүк бактылуу агабыз алып коюптур. Баасын жашырбай эле коеюн. Бул кородогу эң мыкты кой, козусу да эң мыкты. Козусу мыкты түшкөнүн расчет алып 105 миң сомго сатылыптыр ушул. Эми алып кетет экен. Калган койлор 62 миң сомдон сатыкка коюлду. Анан муну 60 миң сом, 70 миң сомго алып алам деп ойлоп аткан болсоңуздар, мына кой өзү дагы жакшы кой экен. Куйруктары да тик. Койдун өзүнүн да симпатиясы жакшы экен. Жана красавчик козун өзүңүздөр көрдүңүздөр. Ушуга окшош эле кой мына бооз, Мына бооз да. Мындай на вариант карайсыздар туугандар. Мына козулары, кыскасы эркек ургачы, мисалы үчүн бир жакшына козу мына. Карап коюңуздар. Ургачы окшойт, Мына ак кой. Бир кара коз туулганбы? Бир кара коз туулуптур.
Buyursa kelip görüp байланышып ушулар жаккан болсо аласыздар. Баасын 62 000 сомдон тандамайга каалаганыңыздарды. Жана красавчик коз айтайын деген мынау. Erkek. Эркек, а? Erkek. Razrez до конца. Бул афгандай, таза. Afgan, полный Afgan. Atası Мына куйругу. Машалла. Баягы мен келгенде бир күндүк беле? Азыр канча күндүк болду? 4 gün. Az где-то плюс-минус 10 gün болуп калды. Мен көргөндө 4 күн болчу, а? 10 gün болуп калды. Сизден келип ошондо бирөөлөр кой алып муну көрбөй калды эле, а? 2 күндү келет, а? Көрбөй калды. Мен айттым, булар кызык кишилер экен дедим, а? Ушул коз уктап жаткан экен, көрбөй калыптыр. Анан кой алган экен бул жактан келип. Мен айттым, мына козун желательно алып калыңыз, сен бир бактылуу келип уруп кеттир муну. Козусуна, ана. Ушу менен жана койду көрсөттүм го. Кой мына кызыл бирке. Машалла, мына кой. Энесине окшош экен. Мен силерге дарегин айттым, өзүңүздөр байланышасыздар, сүйлөшөсүздөр. Кой жаккан болсо келип көрүңүздөр. Буйрса мына көпчүлүгү тууп бүтүп калыптыр, бооз койлор дагы бар экен. Жактырганыңыздарды келип аласыздар. Буйрса мына акыркы партия тарстар кетип калса, буйрса анан дагы качан келет жаңы партия? Же али жакында келбейби? Келбейт жакында. Жакында келбейт. Жакында келбейт. Афган жок болуп атабы? Жок. Жакында келбейт, Афган жок болуп атат дейт туугандар. Мына өзүңүздөр байланышып көрүңүздөр. Эне койлор албетте арык болот. Мына мондай козулары бар экен. Өзүңүздөр байланышып көрөсүздөр, экран астында номерлерге чалып, дагы өзүңүздөр кошумча суроолорду сурап, дарегин сурап келип көрүп ала бересиздер. Бирisi 62 000 сомдон сатыкка койду. Эми аэропорт Манаска 10 мүнөттүк жол могу короодон. Аэропорт Манас деп коюңуздар, Карла Маркс деген айылды билесиздер. Чоң койду паспорт. Кайсы чоң кой? Далаштын жанында турган. Кайсы мына? Деп калды ошол. Мына койбу, а? Бою канча чыгат ушунун? Билбедим, канча. Мына. Көрүнбөй да? Мына кой, а? Билбейда турат. Ылдыйда турат экен, а? Айдап көрөйүнбү? Ана мына кочкорду жакында коштуңуз же аны Бул жакында эле 10-15 күн болуп калды. качтыбы 1-2,5? О, кул сүрөттүн арасында. Мына кой. Ал кочкор да сатылабы, а? Ооба, сатылат алла. Канча тиш ал кочкор? 2 тиш. 15 айлык. 15 айлык, 1,5 жаш экен да. Мына кочкорду жакында кошуп коюптур эми буйрса. Ушул да кошо сатыла берет экен. Карап көрөсүздөр. 1,5 жаштык кочкор. Красавчиктин баласы. Красавчик линиябы? Баласы прямо. Красавчиктин прямой баласыбы? Шундай да баласы. Атасы красавчик деген кочкор болгон экен. Эми кайсы красавчик өзүңүздөр сураштырасыздар.